Барыңыздарга салам. Aa, Бизге жараткандан берилген эң бир чоң, бизге аябай көп кереметтер берилген да, аны күндө айтып бүтпөйсүң да. Ушул жашоодо жакшы жашаш үчүн, биз бейиштегидей жашаш үчүн баардык нерсе берилген да. Ошолордун эң эле негизгиси биз вот шкафтан ачып кийимди тандагандай эле ойлорубузду, акылыбызга эмне келет, кандай мысль мынтип ойлоп ошону эметебиз. Ушундай дагы биздин бир өзгөчө бир эмебиз бар да, возможность, мүмкүнчүлүгүбүз. Муну жараткан сен кааласаң каалабасаң ушул нерсени ойлоп, ушул нерсени закручивать этип, башыңа ар дайым ушул нерсени ойлоп турушуң керек деп эч качан биздин бирөө башыбызга салып койбойт. Биз каалаган оюбузду ойлой алабыз. Биз шкафты ачып кийим тандагандай эле каалаган күнү, каалаган убакытта, каалаган секундта, каалаган мүнөттө каалаган ойду ойлой алабыз. Ошол биздин эң чоң мүмкүнчүлүктөрүбүздүн бири. Анткени элестетиңиз, сизде бир ой келди, бир мысль келди. Ошонун артында сизде могу жүрөгүңүздө какой-то бир чувство, сизде кандайдыр бир сезимдер келет да. Мисалы, балам бүгүн школдон баламды алып кетпеймин, ал өзү келет. Сиз убактыңыз болбой атат, өзү келет. Жолдон этият болуп жакшы өтөт болду экен, эсен аман үйгө келет болду экен деген бир ойду ойлогондо, кокусу светофордон көрбөй, машинаны көрбөй эметип калды экен деп, ушундай ойлорду ойлогондо сизге албетте мындай страх келет да жүрөгүңүзгө. Ой, анан сиз барып балаңыз ушундай бир жаман абалга түшүп калганын, ой, больницага барганыңызды, даже ушундай бир тяжелый бир состоянияда жатканы деле оюңузга келиши мүмкүн да. Ал жактан сиздин эмеңизге жараша, фантазияңызга жараша бүт баардыгы артынан келе берет да. Анан ошол эле мен бир мисал келтирдим. Ошондо аябай көп нерселер болушу мүмкүн. Ошондой ойлорду, ар кандай ойлор бизде могу жүрөгүбүздө какой-то бир состоянияны чакырат да, кандайдыр бир сезимдерди чакырат. Ошол сезимдер сиздин жашооңузга түздөн түз влияйт, түздөн түз мындай таасир этет да. Сиздин состоянияңыз, могу жан дүйнөңүздөгү, сиздин жүрөгүңүздөгү, сиздин өзүңүздүн мындай сезимдериңиз, сиз кандай абалда болгонуңуз сиздин жашооңузга түздөн түз таасир этет. Анткени сиздин дубаларыңыз, сиздин каалоолоруңуздан дагы көбүрөөк жараткан сиздин ушул абалыңызды көбүрөөк ал сезимдер менен сүйлөйт, сезимдер менен көбүрөөк мындай түшүнөт да. Сиз балким аябай эгер финансовый бир эмеде оор абалда турсаңыз, жараткандан күнү түнү ырыскыңды көбөйтүп, сизге күтүлбөгөн жерден бир чоң акчалар келип калышын сурайсыз. Ал эми сиздин жүрөгүңүздө ар дайым жетишсиздик, сиздин состоянияңыз могу эмеде ар дайым ой, жараткан мага ушундай бир акча бер, аябай азыр оор абалда турам деген аябай могу жердеги жүрөктөгү состоянияңыз аябай бир жетишсиздик абалда турат да. Андай адамга эч качан акча келбейт да. Андай адамга эч качан ойлогон ошол эмелери келбейт. Мен мисал келтирдим акчага. Балким сиз бир үй бүлөңүздө кандайдыр бир тынчтыкты сурайттырсыз, балким бир орун жок болушун сурайттырсыз, балким дагы бир башка көп нерселер сурайттырсыз. Бирок
сизден сурагандан дагы көбүрөөк сизде болуп жаткан могу жүрөгүңүздөгү 24 сем. Вот сиз балким дуа кылып атканда, эме кылганда, балким бир күндө 5 намаз окусаңыз, намазыңызда дуа кылатырсыз. Анда элестетиңиз 5 маал сиз сурандыңыз. Бирок сиздин мына жүрөгүңүзчү сизге кыжалаттык берип аткан, сизге баягы жашоонун эмелерин жашатпай жаткан, сиздин ушундай бир бактылуу болбой жаткан эмелериңиз ал 24-кө жетти. Сиз уктаганыңызда дагы түшүңүзгө чейин кирип, ошол нерсе сизге прям покой бербей жатпайбы? Бул сиздин дубаларыңыздан да күчтүүрөөк, сиздин түздөн түз жараткан менен болгон байланышыңыз. Андыктан балким муну көп эле билеттирбиз, бирок баарыбыз билип эле угуп эле жүрөбүз. Ошого монтип оюнуңуздар жар берип, ошол эмени же балким четко инструкция мындай эме жоктур, балким мындай дедлайнга түшпөй кантип күндө бир эмени кайталап мындай бизде багындай мындай бир аз жалкоолук кылатырбыз. Мындай ушул нерсени ооба мен ушул бүгүндөн баштап мондой кылам деген бир жоопкерчиликти ала албайдырбыз. Балким жашообузда көп ар кандай себептер бар. Ошолордон улам биз көп эле билсек деле эч бир маани бербей, кайра эле ошо мурунку жашообузда, мурунку эмебизде кыйналып, эми ошентип страдать этип жашап жүргөндү кайра эле ошол жашоону тандай беребиз. Андыктан бүгүн айтайын дегеним, берейин дегеним ушул болчу. Баарыңыздар аман болуңуздар. Келеки видеолордо көрүшкөнчө.